Саламатсыздарбы биздин урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн бизде буну билүү пайдалуу рубрикасындагы Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктарынын технология кафедрасынын лабораториясындабыз. Бүгүнкү биздин темада чайды демдөөнүн туура демдөөнүн ыкмасын сиздерге көрсөтөбүз. Чай бул биздин абдан колдонулган, абдан пайдалуу суусундуктардан бири. Сиздердин алдыңыздарда биз бүгүн чайды демдөөнүн туура ыкмасын көрсөтөбүз. Себеби чайды биз күнүмдү көп колдонобуз. Ошол себептен чайды мисалы бир күндө биз 3-4 жолу бир эле чайды мисалы 3-4 жолу кайнатып колдоно беребиз. Бул себеби туура эмес. Чайдын ар кандай зыян нерселер, заттары чыгып, организмге терс таасирин бериши мүмкүн. Ошол себептен бүгүнкү биздин темабызды ушу чайды туура демдөөнүн ыкмаларын көрсөтүүгө арнадык. Чай бул биздин абдан керектүү, эң жакшы суусундук. Илгери бул чайдын эң негизги борбору бул Кытай жергеси болуп эсептелинет. Кытай жергесинде экинчи кылымдан бери эле өндүрүлүп келет. Ошол себептен ал учурда чай суусундук катары эмес, дары катары көп колдонулган. Анткени чайдын курамында кофеин, танин, эфир майлары жана ошондой эле витаминдер көп. Чай ошол себептен кофеин көп болгондуктан организмге күч кубатты берип, эртең менен мисалы уйкусуроо болгондо бизге тез күч кубат берип, организмдин ойгонушуна абдан себепкер болот. Мисалы эгерде кофенин ордуна сиздин организмиңизге көп колдоно албасаңыз, кофенин ордуна чай, бир пияла чай сиздин организмиңизди ойготууга эң жакшы таасир берет, эң керектүү. Чайдын технологиясы боюнча, өндүрүлгөн технологиясы боюнча байкы чайы, грандоштурулган чайы жана ошондой эле чайлардын кошулмалары менен 3 түргө бөлүнөт. Ал эми чайдын түрлөрү боюнча кара чай, көк чай, сары чай, кызыл чай, ак чай жана Кения чайы, Цейлон чайы, Индия чайы, Кытай чайлары жана Япон чайлары болуп көп түрлөрү бар. Кара чайдын курамында кофеиндер көп, витаминдер, эфир майлары көп. Ошондой эле кара чайдын биздин организмге кан басымга, жүрөк ооруларынын азайтышына таасир берет. Ошондой эле кара чайдын менен дайыма биз көп колдонгон бул көк чай. Көк чайы болсо анын курамында эфирлер, витаминдер көп болгондуктан, ошондой эле көк чайдын кара чайдын айырмасы бул ферментациядан өтпөйт, боелбойт жана химиялык аралашмалар менен көп процесстери болбойт. Жана ошондой эле көк чайдын бул организмге кан басымды жогорулатышын төмөндөтөт, жүрөк оору кан тамырлардын ордуна келтирет жана жакшы сиңимдүү болот. Жана чайлардын түрлөрү боюнча биздин студент, ТПОП группасынын студенти, 3-курстун студенти Жунус кызы Наргиза сиздерге түшүндүрүп көрсөтүп айтып берет. Бул биздерде көк чай, грандолушкан кара чай. Бул бизде байгыр чайы, кара чай. Бул бизде көк чай. Көк чай, байков чайы. Ошондой эле кара чай кошумчалар менен. Бул бизде кара чай баштыкча. Чайлардын калдыктарынан жасалат. Ошондой эле аларга кошумчалар да кошулат. Бул баштыкча чайлардын пайдасы да жок, жана зыяны да жок. Баштыкчаларды бир эле жолу жана эки эле жолу колдонууга болот. Ушунун зыяны деп айтсак, зыяны жокпу? Жок, зыяны да жок. Зыяны да жок, жана пайдасы да жок. Бир-эки эле жолу колдонууга болот баштыкча пакеттерди. Алдыңыздарга биз сизге кара чай жана көк чайдын демдөө ыкмасын баштадык. Биринчиден биздин чайнектерибизди демдерден мурун ысык суу менен бир аз чайкап алганыбыз оң. Анткени ысык бир аз ысытылган чайнегибиз демделген чайды жакшы кармайт жана даамын, жытын өзүнүн огу менен жакшы кылып берет. Жана ошондой эле чайдын демдөөдө эң туура идиштин тандоонун дагы эң ыкмасы бар. Анткени өзгөчө ушу фарфор чайы, фарфордон жасалган идиш бул жылуулукту жакшы кармайт жана ар кандай даамдарды, бир нерселерди бул суусундуктун аралашмасына кошулбайт. Көпчүлүк учурда биздин коомдук тамактануу жайларында, мисалы ресторан, кафелерде чайды демдөөдө мисалы металл чайниктерди колдонушат. Анын себебин биз айтып кетсек, көп колдонууга бул зыянга алып келет. Себеби ал жактан ысык суу менен чайдын аралашканда
окисление болушу мүмкүн. Ошол себептен биз сиздерге фаянсовый жана фарфоровый чайниктердин колдонулушун сунуштайт элек. Биз чайнегибизди ысык кайнак суу менен чайкап алабыз. Биздин белгисинче бир 300 мл суубузга 2-3 аш кашык чай жетиштүү болот. Кара чайдан же эме көк чайдан. Чайларыбызды салган соң бизден кара чай үчүн 90 градус сууну коябыз, ал эми көк чай үчүн бир аз муздатылган 80 градустагы сууну коябыз. Сууну куйганда аягына чейин толтура куйбастан жарымысына чейин куюп 2-3 минуттага демдеп коебуз. Ошондой демделген чай бир аз даамына келип, жакшы даамы чыгат. Мынакей биздин чайыбызды, кара чайыбызды жана көк чайыбызды демдедик. 2-3 минутта турду жана эми калган кайнак суу менен куюп, дагы 3 минуттага демдөөгө коебуз. Буну 3 минуттага демдеп, жылуу жаап коебуз. Бул учурда биздин чайыбыздын өзүнүн жыты жана өзүнүн оңуна келип, демдеген соң сонун болуп даамына чыгып калат. Кара чай менен көк чайды кайнатылган суунун кичине тындырып, анан демдейбиз. Тыныткан соң демдеген чайларыбыз жыты буркурап, сонун болуп чыгат. Азыр биз үстүдө айтып кеткендей эле 90 градус, 80 градус дегендерибиз кичине күтүп туруп эле куя берсек болот. Мынакей чайыбыз демделип бүттү 5 мүнөттүн ичинде. Азыр эми көрөбүз. Биз чайды чыпкалап куйсак да болот, чыпкалабай куйсак да болот. Чыпкалап куйган учурда чайдын чамалары чыпкада калып калат. Мынакей биздин кара чайыбыз жана көк чайыбыз даяр болду. Чайыңыздар даамдуу болсун, ырахаттанып ичиңиздер. Жана ошондой эле биздин сиздердин алдыңыздарда бүгүн биз имбир өсүмдүгүн алганбыз. Имбир өсүмдүгү билесиздер, бул абдан пайдалуу, иммунитетти көтөрөт. Кара чай, көк чайга бул имбир өсүмдүгүнүн аралашмасы менен чай демдөө ыкмасын көрсөтөбүз. Сиздерге белгилүү болгондой, бул имбир өсүмдүгү абдан организмге абдан керектүү жана пайдалуу. Анткени имбир өсүмдүгү бул иммунитетти абдан көтөрөт жана ич агарынын ооруларына абдан пайдалуу. Ошол себептен имбирде бул жыпар жыттуу болгондуктан биз ага бир аз бал кошуп, сиздерге даамын өзгөртүп жана пайдалуу кылып даярдоо ыкмасын көрсөтөбүз. Мына биз кара чайыбызды салып демдеп койдук. Даяр кара чайыбыз жана мынакей сиздин алдыңыздарда кара чайга кошулма бул имбир чайын демдейбиз бүгүн. Имбир кара чайды даярдап койдук. Анын үстүнө имбирден жаңы бул бир аз кашык имбир турагычта өткөрүлгөн жаңы бул имбирди салабыз. Салып туруп 2-3 минутта коюп дагы демдеп коебуз, даамы чыгышы үчүн. Кааласаңыздар имбирдин жалаң жаңысын эмес, кургатылганын колдонсаңыздар дагы болот. Сизге белгилүү болгондой имбирдин пайдалары, имбир бул өсүмдүк иммунитетти көтөрөт. Ошондой эле жакшы сиңимдүү, сасык тумоого, кан басымга, жүрөк ооруларына абдан пайдалуу болот. Имбирди бир гана өзүнө эле гана чай менен ичпестен, имбирдин жыпар жытты жана даамы бир аз болгондуктан, даамына биз бир аз балды кошсоңуздар болот. Бал сизге белгилүү болгондой бул абдан эң пайдалуу азык. Бал бул 100% организмге сиңет жана эң көп пайдасы бар. Имбирди ошондой эле көк чайга кошуп ичсек деле болот. Бир кашык кошуп, аралаштырып демдейбиз. 2-3 минуттадан кийин имбир кошулган чайыбыз даяр болот. Андан соң чайды куюп ичсеңиздер болот. Биздин имбир кошулган чайыбыз даяр болду. Имбир кошулган кара чай жана көк чайыбыз даяр. Мына ага кошулган бал кошсоңуз, набат жана шекер кошуп ичсеңиздер болот. Ырахаттанып ичиңиздер, чайыңар таттуу болсун.
Мынакей сиздин алдыңыздарда кара чай, көк чайды жана ошондой эле кошулмасы менен жана имбир чайларды сиздерге даярдап бердик. Азыр бир аз аба ырайы суук болгоного жараштуу имбир чайын, чычыркана кошулма чай, лимон чайдарын колдонууңуздарды биз сунуштайт элек, анткени алар сасык тумоого, иммунитетти көтөрүүгө абдан жардам берет. Эгерде сиздин дагы тамак аш боюнча сурооңуздар да бар болсо, ушул эфирге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздин суроолоруңузга жооп берип жардам берген аракет кылабыз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жакшы калгыла. Чайыбызды ырахаттанып ичиңиздер. Мынакей азыр кыш мезгилинде биз сиздерге көрсөткөн чайдын демдөө ыкмалары менен колдонсоңуздар болот. Ошондой эле кошулмаларда имбирди, чычырканакты, лимонду колдонсоңуздар иммунитетиңизди көтөрүп, сасык тумоо ооруларына көп кабылбайсыздар. Үй кожойкелерине сунуштайт элек, биз жасаган демдеген ыкма менен колдонуңуздар. Анткени бул ыкма менен көптөгөн микро, макро элементтер, витаминдер, эфир майлары көп сакталат. Чай абдан даамдуу жана пайдалуу болот өзүңүздөр үчүн жана балдарыңыздар үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тамак аш боюнча туура даярдоо технологиясы боюнча сурооңуздар болсо, биз дайыма жооп берүүгө даярбыз.